Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак Кеме студиясында Атлет Аманголов. Саламатсыздарбы? 2 декабрда Ош шаарында кинотеатр, интернет-клуб, ресторандар жана балдар ойноочу жайлардын иштөөсүнө уруксат берилди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров билдирди. Анын айтымында мындай чечим Ош шаарынын жарандык коргонуш штабынын жыйынында кабыл алынган. Иштөөгө уруксат берилген жайларда санитардык талаптар толук сакталышы шарт деп белгилеп кетти. Бүгін 2 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин иши боюнча сот отуруму өтмөк. Отурумга судья Азирет Медеров төрагалык кылат. Бирок сот залына Алмазбек Атамбаевди алып келишкен жок. Күзөтчүлөрдүн маалымат катын алган судья ден соолугума байланыштуу отурумду 1 жумага жылдырууну суранам деп ок берди. Маалым катта мурунку президентте баш оору, алсыздык, жөтүл бар экени айтылган. Сот залына ошондой эле Алибек Ибраимов, Аскар Шадиев жана айрым жактоочулар келген жок. Буга байланыштуу айыптоочу тарап жактоочулар, жабырлануучулар отурумду жылдырууну суранды. Кой ташта көз жумган Үсөнбек Ниязбековдун командирдин орун басары өкүлү гана каршы чыккан. Пикирлерди уккан судья жыйынтыгында отурумду 9 декабрга жылдыруу чечимин кабыл алды. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев муниципалдык кызматкерлерге жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүгө жана көп санда чогулууга тыюу салды. Бул тууралуу ал 2 декабрда Бишкек шаардык кеңештин жыйынында билдирди. Жыйындын жүрүшүндө депутат Нургазы Каримов Төлөбаевга бул киргизилген чектөө жеке ишканаларга да тиешелүү деген суроо узатты. Мен аларга тыюу сала албайм деп жооп берди Балбак Төлөбаев. Депутат массалык жыйындар коронавирус пандемиясынын жайлашына шарт түзөп жатканын айтты. Төлөбаев депутаттын бул сөзүнө кошулуп, ага кафе, ресторандарга иштелип чыккан алгоритм жөнүндө баса билдирди. Каракулжа районунун Көңдүк айланда жаңы мектептин курулушу башталды. Бул тууралуу айыл башчысы Сталбек Асамитенов билдирди. Анын айтымында мектептин курулушу 29 ноябрда башталган. Анын курулушу араб инвесторлору тарабынан каржыланууда. Имарат 2021 жылдын аягында толугу менен бүтөт деп пландалууда. Учурда эски мектептин 80% жараксыз абалда. Ал мектепте 180 окуучу окуйт. Жалпы Көңдүк айланда 230 кожолук бар. Кытайдын Чанье 5 изилдөө зонду айдын көрүнүп турган тарабына ийгиликтүү конду жана жерге алгачкы сүрөттөрүн жөнөтүп жиберди. Бул тууралуу Синхуа маалымат агенттиги улуттук Кытай космостук башкармалыгына шилтеме берүү менен билдирди. Чанье 5 зондунун негизги милдетин айдын бетинде 2 метр тереңдикке чейинки жердин бургулап изилдөө үчүн 2 килограмм топуракты алуудан турат. Андан кийин учуу модулу айдын бетинен көтөрүлүп, анын тегерегиндеги турган орбиталык комплексте токтойт. Үлгүлөрдү кайтаруу модулуна көчүрүлгөндөн кийин учуу модулу кайрадан орбиталык кайтуу комплексине бөлүнүп чыгат. Алгач изилдөө зондун учуу 2017 жылга пландаштырылган. Андан кийин 2019 жылдын аягына, андан кийин ушул жылдын ноябрына жылдырылган. Кыргызстанда 5 жыл ичинде 818.072 айдоочулук күбөлүк тапшырылган. Бул сан 2015 жылдан баштап 2020 жылдын 1 октябрына чейинки көрсөткүч деп билдирди мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматынан. Алардын ичинен 809.570 айдоочулук күбөлүк улуттук үлгүдө болсо, 8.502 даана күбөлүк эл аралык үлгүдө. Бул жылдар аралыгында улуттук үлгүдөгү 286.196 күбөлүк алмаштырылып, 375.709 адам биринчи жолу алган. Ал эми 109.508 айдоочу улуттук үлгүдөгү күбөлүк үчүн кайра даярдыктан өтүшкөн. Малды мыйзамсыз жолдор менен өткөрүү токтоду. Бул тууралуу бүгүн 2 декабрда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүндө эттин баасын көзөмөлдөөнү жөнгө салуу боюнча жыйында Ош облустук чек ара башкармалыгынын башчысы Илгиз Талипов билдирди. Анын айтымында буга чейин Кызыл Кыя тарапта мыйзамсыз мал сатуу фактысы аныкталып, бирок иш бүгүнкү күндө толук көзөмөлдө. Учурда малды тирүүлөө экспортто токтогон. Ошондой эле Түштүк Батыш бажы кызматынын башчысынын орун басары Тимур Арапбаев Россиядан импорт толуп келчү малды да алып келүү токтотулганын кошумчалайт. Нарын облусуна караштуу Нарын району менен Актала районунун тургундары
Көкбөрүдө беттешти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга уюштуруучулардын бири Алтынбек Кашкариев билдирди. Анын айтымында Көкбөрү быйылкы сезондо биринчи жолу өтүп жатат. Оюн район тургундарынын ынтымагын бекемдөө максатын көздөйт. Оюнга Ак Дала жана Нарын райондорунан жалпы 8 команда катышкан. Эмгек Дала айылынын тургундары уюштурган баш байгеге 20 000 сом коюлду дейт ал. Жыйынтыгында биринчи орунду Миң Булак айыл өкмөтүнүн Кара Жылга командасы алды. Экинчи орунда Ак Дала районунун Курама командасы, ал эми үчүнчү орунду Эмгек Дала айылы, 4-чү орунду Жалгыз Терек айылынын командалары жеңип алышкан. Алай районунун коммунизм айылынан жергиликтүү тургундар малга кол салып жүргөн карышкырды атышты. Бул тууралуу био түрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин Алай районундагы аңчы адиси Алимбек Айдаров билдирди. Анын айтымында кар түшүп суук болуп жатканда карышкырлар айылга чейин келип малга кол салып жатат. Мындан улам жергиликтүү мергенчилер карышкырга ууга чыгып кече бир карышкырды атышты. Учурда жерлерде карышкыр атуу иштери улантылууда. Күрөш боюнча Кыргыз өлкөсүнүн белгилүү балбаны Айсулу Тыныбекова ЮВВнын дүйнөлүк күрөш уюму Instagram баракчасы аркылуу онлайн уюштурулган мыкты спортчу айым намына ат салышууда. Тыныбековага добуш берүүнүн биринчи баскычына япониялык балбан Азия чемпиону Юкако Кавайни артка калтырып кийинки баскычка өттү. Кийинки баскычта Тыныбекова Лондон 2012 жайкы Олимпиада оюндарынын чемпиону орусиялык балбан Наталья Воробьева менен ат салышууда. Айсулу Тыныбековага шилтеме аркылуу өтүп, сторис бөлүмүнөн добуш берсеңиздер болот. 4 декабрда Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинде бир сутка маалымат манас айтылат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин билдиришти. Маалыматка ылайык 4 декабрь Манас күнүнө карата Талас облусундагы Манас Ордо комплексинде иш-чара өткөрүлүп, анда бир сутка бою манас айтылат. Иш-чара Кыргыз өлкөсүнүн бардык аймагынан келген жаш жана белгилүү манасчылардын катышуусу менен өтөт. Манас айтуу 4 декабрь күнү саат 11:00 башталып, 5 декабрь күнү саат 11:00 токтотулат деп жазылат маалыматта. Нарын обласына караштуу Атбашы районунун аймагына бажы логистикалык комплексин куруу маселеси талкууланды. Бул тууралуу экономика министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. Ага ылайык 25 ноябрь күнү экономика министрлигинин алдындагы мамлекеттик менчик өнөктөштүк борборунун кызматкерлери бажы кызматынын өкүлдөрү менен Нарын облусуна иш сапары менен барып, облус башчысы, Атбашы районунун акими жана бир катар тийиштүү мекемелердин кызматкерлери менен жолугушушкан. Анда Атбашы районуна бажы логистикалык комплексин куруу долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланды. Ошондой эле жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маселелери чечилди. Жолугушууда логистикалык борборду курууга ылайыктуу жерлер каралды деп айтылат маалыматта. Министрлик бул долбоорду ишке ашырууда мамлекеттик өнөктөш катары мамлекеттик бажы кызматы көрсөтүлүп жатканын белгилешет. В итоге полетели бутылки, фаеры, потом бунтари стали громить и поджигать машины и мусорные баки. Слезоточивый газ задор молодчиков не унимал. Акция протеста началась в ответ на законопроект, который принял парламент. В первом чтении одна из его статей запрещает делать фотографии и видеокадры полицейских. За нарушение штраф 45 000 евро или год тюрьмы. Оппозиция считает это нарушением свободы. Власти утверждают, что делают это для защиты стражей порядка. Акции протеста проходят также в других крупных городах Бордо, Лионе, Марселе. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.